Саламатсыңарбы окуучулар. Бүгүнкү биздин сабагыбыз КМШ мамлекеттерине мүнөздөмө жалпы темасына байланышкан Орусия же болбосо Россия Федерациясы темасы. Бүгүнкү сабактын максаттары. Бүгүнкү сабагыбызда биз силер менен Орусия мамлекетинин экономикалык географиялык абалы менен таанышабыз. Жаратылышына мүнөздөмө беребиз. Мамлекеттик түзүлүшү менен таанышып, ошондой эле калпы менен таанышып, анын структурасына анализ жүргүзөбүз. Анда алгач сабакты баштаардан мурун өткөн сабагыбыздын айрым берилген үй тапшырмаларын биргеликте текшерип алалы. Эгер эсиңерде болсо, өткөн биздин сабагыбызда КМШ темасын карап чыкканбыз жана КМШ темасына тиешелүү 5 кызыктуу суроо берилген. Анда эмесе ошол суроолордун жоопторун биргеликте алалы, биргеликте текшерели. Алгачкы сурообуз бул Кыргызстан жөнүндө болчу. Эгер эсиңерде болсо, КМШ уюмунда жетектөөчү өлкө деген түшүнүк бар болчу. Ал жетектөөчү өлкө деген өлкө жыл сайын ошол уюмга жетектөөчү катары бир өлкө алфавиттик ирет менен тандалчу. Анда эмесе суроо ушундай болчу. Кыргыз Республикасы же болбосо Кыргызстан кайсыл жылы акыркы жолу КМШ уюмуна жетектөөчү өлкө болгон деп. Анда эмесе жооп Кыргызстан КМШ уюмуна 2016 жылы жетектөөчү өлкө болгон. Экинчи сурообуз Грузия өлкөсү жөнүндө болчу. Эмне себептен Грузия өлкөсү КМШ уюму түзүлгөндө эң акыркы болуп 1993 жылы кирип, жана 2008 жылы эң алгачкылардан болуп ушул уюмдун мүчөлүгүнөн чыгып кеткен деген суроо болот. Анда эмесе суроонун жообу төмөнкүдөй. Кыскача айта турган болсок, бул Грузиянын эң алгач 93 жылдагы бийлигинин, андан кийинкиси дагы чыгуу 2008 жылдагы болгон окуяга тиешелүү болгон, ал дагы ошол мезгилде Грузиянын бийлигинин саясий көз карашынын жалпы КМШ өлкөлөрүнүн, анын ичинде Орусия Федерациясынын бийлигинин саясий көз карашы менен дал келбешинде болгон. Эгерде 93 жылга алып карай турган болсок, 93 жылда Грузия бийлиги, ошол мезгилдеги президент Эдуард Шеварднадзе өлкөнү элдин арасында, Грузия мамлекетинде элдин арасында ошол КМШ уюмуна мүчөлүк жөнүндө аябай чоң талаш тартыш маселе болгон. Ошондо көп ойлонуп, Эдуард Шеварднадзе ошол акыркылардан болуп элине ушундай сөз берип, эгерде биз ушул уюм биздин мамлекетибиздин өнүгүшүнө кандайдыр бир оң таасирин бербей атат дей турган болсо, биз каалаган убакта чыгып кете алабыз деген сөзүн берип, анан акыркы болуп 93 жылы мүчөлүккө киришкен. Ал эми 2008 жылы Грузиянын эли, Грузиянын бийлиги үчүн жакшы эмес окуя болгон. Тагыраак айта турган болсок, Түштүк Осетия деген бүгүнкү күндө көз карандылыгы таанылбаган өлкө пайда болгон. Тагыраак айтканда, Орусия бийлиги менен Грузия бийлигинин ортосунда ошол Түштүк Осетия аймагы боюнча чыр чатактын айынан Грузия бир тараптуу бул уюмдан чыгып кеткен. Үчүнчү сурообуз бул албетте ошол КМШ уюму, эгер эсиңерде болсо, бул мурунку СССР өлкөлөрүнүн бири-бирине кызматташтык максатында түзүлгөн уюм болчу. Бирок алгач ошол уюмга ошол мурун СССР мамлекетине кирген 15 республиканын 3-өө, тагыраак айтканда Эстония, Латвия, Литва мүчөлүктөн баш тартышкан, эң алгач кирбей коюшкан. Жана алардын себеби албетте алар батышка ыктай, тагыраак айтканда Европа өлкөлөрүнө ыктай саясат жүргүзүүнү туура көрүшкөн дагы, алар эң алгач СССР таркаган учурда, кайра КМШ түзүлгөн учурда КМШ уюмуна мүчөлүккө кирүүдөн баш тартышкан. Ал эми 4-чү сурообуз бул эмне себептен КМШ уюмунун аткаруу комитети
тагыраак айтканда баш кеңсеси Беларусь мамлекетинин борбор шаары Минскте жайгашкан деген суроо болгон. Анын жообу төмөнкүдөй. Булардын бардыгы жалпы кыскача айта турган болсок, бул Беловеж келишими деген түшүнүккө тиешелүү. Беловеж деген бул Белоруссияда жайгашкан токой. Ошол токойдо, эгер эсиңерде болсо, КМШнын түзүлгөн датасы бул 8 декабрь 1991 жыл болчу. Анда эмесе так ошол токойдо Беловеж келишими деген тарыхый атка конгон окуя болгон. Тагыраак айтканда, СССРдин таркашы тууралуу расмий документке ошол мезгилдеги Орусиянын алгачкы президенти Ельцин, Украинанын президенти Кучма жана Белоруссияныкы Шишкин эмне кылышкан, кол коюшкан. Бирок ошол эле мезгилде кайра жаңы уюм, КМШ уюмунун түзүлүшү жөнүндө ушул 3 өлкөнүн жетекчилери кол коюшкан. Ошондуктан сунуш катары ошол Белоруссиянын борбор шаары Минскиде болсун деген чечим чыккан. КМШ уюмунун баш кеңсеси. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Орусия бүгүнкү күндө дүйнөдөгү бардыгыбыз билгенде аянты боюнча эң алдыңкы орунда турган биринчи орундагы өлкө. Өзүңөр дүйнөнүн жалпы картасынан көрүп тургандай, бүгүнкү күндө Орусия жер шарынын 13%-ын ээлейт. Эгерде жакындата турган болсок, тагыраак айтканда биз тизмени карай турган болсок, анда Орусиядан кийинки эле экинчи орунда турган аянты боюнча Канада мамлекети Орусиядан дээрлик 2 эсе аз десек болот. Тагыраак айтканда Канаданын аянты 9,8 миллион километр квадрат. Чек аралары. Демек, ушундай зор эбегейсиз чоң аймакка ээ болгон өлкө дагы бүгүнкү күндө аябай чоң бир канча ондогон өлкөлөр менен чектешет. Тагыраак айтканда, бүгүнкү күндө Орусия мамлекети 18 мамлекет менен чектешет. Жана бир кызыктуу маалыматты айта кетсек болот. Мисалы, Орусия менен Казакстандын ортосундагы чек ара сызыгы бул 7600 километрди түзүп, бул дүйнөдөгү эки өлкөнүн ортосундагы эң узун кургактыктагы чек ара сызыгы болуп эсептелет. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, бүгүнкү биздин сабагыбызда дагы мурунку сабактарыбыздай эле бүгүнкү темага байланышкан кызыктуу суроолор берилет үй тапшырма катары. Анда эмесе биринчи суроосу. Орусия кайсыл 18 өлкө менен чектешет? 18 өлкөнү борбор шаарлары менен тизме түрүндө жазасыңар. Экинчи. Уланталы. Сабагыбызды уланта турган болсок, Орусиянын аймагы эбегейсиз чоң болгондуктан бүгүнкү күндө дээрлик жаратылыш шарттарына байланыштуу Орусиянын аймагын 5 негизги жаратылыш региондоруна бөлүшкөн. Бул биринчиси Европалык Россия, Урал тоосунун батыш тарабындагы, экинчиси Кавказ, үчүнчүсү Урал тоосунун аймагы, төртүнчүсү эң чоң аянтты ээлеген бул Сибирь жана Ыракы чыгыш. Орусиянын чыгыштагы аймагы. Орусиянын аймагы ошондой эле аянтынын зор, ири болгондугуна байланыштуу бүгүнкү күндө 10 саат алкактарында жайгашкан. Тагыраак айтканда, жалпы өзүңөр көрүп тургандай, Орусиянын аймагында саат 10 ар түрдүү саат алкагында жайгашкан. Демек, өзүңөр көрүп тургандай, Москва убактысы жана ошол Москва убактысына тиешелүү, мисалы, чыгыштагы саат алкактары жана батыштагы саат алкактары. Экинчи суроо. Кыргызстан кайсыл саат алкагында жайгашкан? Дүйнөлүк жана ошол саат алкагы бүгүнкү күндө Москва шаары менен айырмасы канча? Өзүңөр билесиңер, Москва шаарындагы саат менен биздин өлкөдөгү сааттын ортосунда айырма бар. Уланталы. Жаратылышы. Бүгүнкү күндө Орусия аябай ар түрдүү жаратылышка
Тагыраак айта турган болсок, мисалы эң бийик жеринен баштайлы. Эльбрус, Кавказ тоолорундагы Эльбрус тоосу бүгүнкү күндөгү өлкөнүн эң бийик чокусу болуп эсептелет. Анын бийиктиги 5642 метр. Ошондой эле бүгүнкү күндө Орусиянын аймагынын 70%-ын түздүктөр ээлейт. Мисалы, алардын ирилери бул чыгыш Европа түздүгү, батыш Сибирь түздүгү, орто Сибирь тайпак тоосу жана башкалар. Албетте, өлкөнүн аянтынын 22%-ын токойлор ээлеп, бул көрсөткүч боюнча Орусия дүйнөдө 1-орунда турат, токойлордун аянты боюнча. Жана баса белгилеп нерсе, албетте, токойлордун көпчүлүк бөлүгү бул биз өзүбүз жакшы билгендей, бул тайга токойлору, өзлөрүнүн токой ресурстары менен өтө баалуу токойлор. Ошондой эле өлкөнүн 8% аймагын түшүмдүүлүгү эң жогору болгон кара топурактуу жерлери ээлейт. Булар дагы абдан жаратылышка жана жалпы чарбага жакшы оң таасир тийгизе турган көрсөткүч. Жалпы өлкөдө 120 миңден ашык дарыя бар. Албетте, алардын ирлери Евразиянын ири дарыялары болуп эсептелген Об дарыясы болсун, Енисей дарыясы болсун, жана башка дарыялардын бардыгы ушул Орусиянын аймагы аркылуу агып өтөт. Албетте, айтып кетпесек болбойт, бул Байкал көлүн дүйнөдөгү аянты боюнча эң чоң тузсуз көл болуп эсептелген Байкал көлү дагы бүгүнкү күндө Орусияда орун алган. Климат калкыктары. Демек, өлкө аянты боюнча чоң болгондугуна байланыштуу бүгүнкү күндө Орусиянын аймагы дээрлик 4 климаттык калкакта жайгашкан. Түндүк тарабы арктикалык климаттык калкакта, түштүктүккө карай кете турган болсок, субарктикалык климаттык калкак. Өлкөнүн эң чоң аймагы бүгүнкү күндө Кыргызстан менен бир климаттык калкакта жайгашкан деп айта алабыз. Тагыраак айтканда, Мелүү климаттык калкакта. Жана ошондой эле Кавказдын түштүк тарабы, Кара деңиздин бою бул бүгүнкү күндө субтропикалык климаттык калкакта орун алган. Мамлекеттик түзүлүшү. Бүгүнкү күндө бардыгыбыз билгендей, Орусия президенттик федеративдүү республика болуп эсептелет. Өлкөнүн президенти Владимир Владимирович Путин. Бүгүнкү күндөгү өкмөттүн башчысы Мишустин Михаил Владимирович. Ал эми өлкөнүн парламенти федералдык жыйын деп аталат. Ал 2 бөлүктөн турат. Бул мамлекеттик дума, уккан болушуңар керек, жана федерация кеңеши. Өлкөнүн өзүңөр көрүп тургандай сүрөттөрдөн имараты ар кандай. Ушул жерден кызыктуу 3-чү суроо пайда болот. Эмне себептен, мисалы Кыргызстанга салыштырмалуу, бул өлкөдө парламент 2 бөлүктөн турат деп айта алабыз, мисалы 2 палатадан. Жана мамлекеттик дума жана федерация кеңешинин ортосундагы айырмачылык эмнеде? Административдик аймактык түзүлүш. Албетте, өлкөнүн аймагы чоң жана ошол өлкөнүн аймагында аябай ар түрдүү калктын, ар түрдүү улуттагы, ар түрдүү диний жана башка көз караштагы улуттардын көп болгону өз кезегинде административдик аймактык түзүлүштүн алгач конституция боюнча өлкөнүн федерация болушуна алып келген, көп улуттуулук жана ушул чоң аймакты башкаруу, борборлоштуруу максатында, башкарууну эффективдүү жүргүзүү максатында бир нече, тагыраак айтканда 8 федералдык округга бөлүшкөн. Өзүңөр көрүп тургандай, булар Урал федеративдүү округу, Түндүк Батыш федеративдик округу, Борбордук федеративдик округ, Түштүк федеративдик округ, Түндүк Кавказ, Волга бою, Сибирь жана Ыракы чыгыш федеративдик округдары. Ал эми өз кезегинде федеративдик округдарга биригишет субъектилери. Бүгүнкү күндө Россия Федерациясынын курамында 85 субъект бар. Алардын ичинен 22си республика, алар картада жашыл түс менен көрсөтүлгөн.
бир гана автономдуу облус бар. 4 көк түс менен көрсөтүлгөн автономдуу округ бар. 9 край кызгылт сары түстө. 46 облус ачык сары түстө. Жана 3 федералдык маанидеги шаар. Кийинки суроо. Эмне себептен Россия Федерациясында бир гана жалгыз автономдуу облус бар? Жана ушул облуска тиешелүү болгон албетте бул кайсыл облус деген суроо болуп атат, облустун аты жана эмне себептен ал ушундай макамга ээ болгон автономдуу облус деген. Калкы. Орусия Федерациясынын 2020-жылдын башында болгон калкынын саны боюнча жалпы көрсөткүч 146 миллион 756 миң кишини түзгөн. Бул көрсөткүч боюнча бүгүнкү күндө Орусия 9-орунда. Эгерде калктын курамына көз сала турган болсок, анда калктын алгач жыныстык курамынан баштайлы. Өлкө калкынын 54%-ын эркектер, аялдар, ал эми 46%-ын эркектер түзөт экен. Ал эми жаш же болбосо эмгек курамы боюнча өлкөнүн 16% бул балдар, тагыраак айтканда эмгек курагына чейинкилер, 62% эмгек курагындагылар же болбосо орто жаштагылар, ал эми 22% бул карылар же болбосо эмгек курагынан кийинкилер. Калктын орточо жыштыгы. Бүгүнкү күндө Орусия Федерациясында калктын орточо жыштыгы 9 кишини түзөт километр квадрат жерге. Бирок албетте өлкөнүн аймагы чоң болгондугуна байланыштуу жана жаратылыш шарттарынын бирдей болбогондугуна байланыштуу бүгүнкү күндө калк бирдей отурукташкан эмес. Анын натыйжасы болуп биз силер менен бүгүнкү күндө бул картадан көрүп тургандай Борбор шаарга жакын жагы, тагыраак айтканда Европага жакын жагы Орусиянын, албетте ал жакта калктын жыштыгы жогору. Тагыраак айта турган болсок, ал жакта калктын орточо жыштыгы 27 киши километр квадрат жерге, ал эми чыгыш тарабында 2 киши 1 чарчы километр жерге дал келет экен. Калктын орточо жашы. 2019-жылдын жыл акырында көрсөткүч боюнча Орусия Федерациясында эң алгач тарыхта эң жогорку орточо жаш көрсөткүчү көрсөтүлгөн, жетишкен, тагыраак айтканда 73 жылды түзгөн. Ал эми жыныстар боюнча алып карай келе турган болсок, анда эркектердин орточо жашы бүгүнкү күндө Орусияда 68 жыл, ал эми аялдардыкы 78 жылды түзөт экен. Бул Орусия Федерациясынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин 2019-жылдын акырында берилген маалымат боюнча. Албетте калктын орточо жашы региондор боюнча бирдей эмес. Биз айтып кеткендей, климаттын катаалдыгы жана жалпы эле жаратылыш шарттарынын катаалдыгы бүгүнкү күндө ал жакта калктын жашоо шартынын дагы, ошондой эле алардын орточо жашына дагы, алардын жашоосуна дагы өзүнүн таасирин тийгизген. Ошондуктан биз силер менен төмөнкү Орусиянын региондорунун картасынан көрүп тургандай, ар түрдүү региондордо калктын орточо жаш көрсөткүчү ар кандай. Албетте булардын ичинен биз белгилеп кетишибиз керек, калктын орточо жашынын көрсөткүчү эң жогору болгон субъектилерди. Мисалы, өзүңөр көрүп тургандай, булар негизинен Кавказда жайгашкан. Булар Ингушетия республикасы, калктын орточо жашы 80 жаштан жогору дээрлик 81-ге жакын. Дагестан, ошондой эле Москва деп дагы атасак болот экен. Кабардино-Балкария, Түндүк Осетия, Санкт-Петербург, Карачаево-Черкесия, Чечня, Татарстан жана Ханты-Мансийск автономдук округу. Урбанизация, тагыраак айтканда шаар калкы. Бүгүнкү күндө Орусияда шаар калкы 74% түзөт экен. Тагыраак айтканда Орусия Федерациясынын жалпы калкынын 74% шаарларда жашашат.
Ал эми шаарлардын жалпы саны 1117, алардын ичинен калкынын саны 100 миңден ашык болгон шаарлардын саны 163, ал эми миллионер шаарлардын саны 15. Тагыраак айтканда, калкынын саны 1 миллиондон ашык болгон шаарлардын саны 15 экен. Өзүңөр көрүп тургандай, булар Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Волгоград, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Новосибирск, Красноярск. Ал эми кийинки кызыктуу суроо болуп, бул ушул ири 15 миллионер шаардын ирети. Тагыраак айтканда, биз сиздер менен картада көрүп турабыз, бирок калкынын саны боюнча мисалы иреттей келе турган болсок, биринчи орунда албетте баарыбыз Москва деп туура атап атпашыбыз керек. Анткени борбор шаар болгондуктан. Экинчи бул маданий борбору же болбосо экинчи борбору болуп эсептелген биз Санкт-Петербургду атайт болушубуз керек. Бирок биз үчүн кызыктуу суроо бул 3, 4, 5, 6 жана башка орундагы шаарлар. Анда эмесе 5-чи суроо же болбосо тапшырма ушул 15 ири миллионер шаарларды ирети менен жазуу. Кийинки улуттук курам. Бүгүнкү күндө Орусия Федерациясынын аймагында 100дөн ашык улут өкүлдөрү жашашат. Алар өлкөдө ар түрдүүчө тараган, өзүңөр көрүп тургандай, Орусиянын улуттарынын картасына көрүп турасыздар. Ал эми алардын ичинен пайыздык өлчөмдө алып карай турган болсок, 80,9% бул орустар, 3,9% татарлар, 1,4% украиндер, 1,2% башкирлер, 1%дан бир аз ашыгыраак чуваштар, 1% чечендер, 1%га жакын армяндар жана 9,7% башка улут өкүлдөрү түзөт экен. Диний урам. Бүгүнкү күндө калктын диний көз карашы боюнча Орусия калкынын 73% диний ар түрдүү ишенимдерге ишенгендер экен дагы. Ал эми 27% ар түрдүү ишенбегендер же болбосо ар түрдүү диний ишенимдерге көз карашы каршы болгондор түзөт экен. Ал эми ошол 73%дын ичин алып карай турган болсок, тагыраак айтканда, кайсыл диндерге ишенет дей турган болсок, анда көрсөткүчтөр төмөнкүдөй экен. Демек, калктын диний ишенимдерге ишенген калктын 63% бул православтар экен, православие динине ишенгендер. Мусулмандар 8% түзөт экен, католиктер 1% түзөт экен, протестанттар 2% түзөт, иудаисттер 1%, буддисттер 1%, ал эми 24% башка ар түрдүү диний конфессияларга ишенгендер түзөт экен. Жыйынтыктоо. Ошентип, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктоо мезгили да келип жетти. Анда бүгүнкү биздин сабагыбызда биз силер менен Орусия Федерациясы менен таанышып чыктык. Тагыраак айтканда, Орусия Федерациясынын географиялык абалына мүнөздөмө бердик. Калкы жөнүндө сөз кылдык, мамлекеттик түзүлүшүнө көңүл бурдук жана жаратылышына албетте бир аз да болсо кыскача көз жүгүрттүк. Демек, бир канча бүгүнкү сабакта өтүлгөн маалымат, тема боюнча бир канча суроо. Биринчи суроо: Орусияны кайсыл өлкө менен болгон чек арасы дүйнөдөгү эң узун эки өлкө ортосундагы чек ара болуп эсептелет? Албетте, бул Казакстан. Экинчи суроо: Орусиянын аймагы канча саат алкагында орун алган? Жооп: 10 саат алкагында. Үчүнчү суроо: Россия Федерациясынын 85 субъектиси канча федералдык округтарга бириккен? Жооп: 8. Ал эми дагы бир сурообуз, бул Орусия калкынын улуттук курамында 3-орунда кимдер? Жооп:
албетте украиндер. Ошентип бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Анда эмесе бүгүнкү сабак боюнча үй тапшырмалар. Биринчи, Орусиянын кем байлыктары темасы боюнча дептерге конспект. Бардыгыбыз билгендей, Орусия эбегейсиз чоң аймак дейли, бүгүнкү күндө албетте ар түрдүү кем байлыктарга бай. Анда эмесе биринчи тапшырма катары ошол кем байлыктар, кайсыл кем байлыктар өзгөчө орунда турган кем байлыктар, алардын дүйнөдөгү башка өлкөлөрдүн ортосундагы рейтингдеги көрсөткүчтөрү жөнүндө конспект. Экинчи, интернет булактарынан жана башка булактарга таянып, бүгүнкү сабагыбызда берилген 5 кызыктуу суроого дептерге жооп жазуу. Жана үчүнчү тапшырма бул Россия Федерациясынын курамындагы республика, край жана автономдук округдардын аттарын дептерге тизме түрүндө жазуу. Ошентип бүгүнкү сабагыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.